Асан Мырза, бул жерде докладчик сиз болушуңуз керек эле. Мнеге Минтранс менен МВДга жүктөп койдуңар. Докладчик Минтранс менен МВД Бакыт Үсенович, а биздер Контроль за исполнением силер биринчи маалымат беришиңер керек. Не бербейсиңер? Кана ушу департаменттен өкүл кандай контроль жүрүп атат, эмнени аткарып атат, эмнени аткарышпай атат, бергиле да, ким аткарбай атат, ошонусун карашыбыз керек да. Бакыт Үсенович, процедура боюнча МВД менен Минтранс бизге берет информацию. Аткарылган маалыматтар боюнча и биз контроль алабыз, контролго. Контроль за исполнением настоящего указа деп турат. Мне менен кайым айтышып атасыз бу жерде. Өзүңөрдүн укуңарды билбесиңер, өзүңөрдүн проблемаңар бар. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, ушул маселе менен чакырылгандар. Указда так даана жазылып турат, ким эмне кылыш керек. МВД менен Минтранс өзүнүн жумушу бар бу жерде. Асан Мырза, указды бир мындай көз жүгүртүп койсоңор, келип жерде отуруп кете бербей. Бүт маалыматтын баардыгын силерге прокуратура бериш керек. Прокуратурага айтсак, азыр мына Таластын бир автобекети боюнча маалымат бер десек, азыр маалыматым жок экен, кийин берем дейт. Мына урматтуу президентибиздин Садыр Нуркожоевичтин чыгарган жарлыгыга силердин кылган мамилеңер. Не деш керек азыр? Не отчет берсин деп турабы берди Минтранс? Не? Минтрансты конкретно жазылып турат, Госфонд госимущество эмне кылыш керек? МВД эмне кылыш керек? Конкретно жазылып турат. Дагы МВД менен Минтранс бизге маалымат берет, анан биз отчет, биз контролдойбуз деп. Эч ким эчтеке бербейт силерге. Мына органы прокуратуры, агентство по госимуществу ошо кандай сатылганын прокуратурага өткүзүп бериш керек, прокуратура ошонун баарын текшериш керек. Мына бирөөсү бирдеме дей албайт. Мына кайерге барбаган дагы эле баягы хаотичный стоянкалар турат. Аткарылбаган ушуда. Өзүңөрдүн жумушуңарды эле так аткарып койгула деп жазылып турат мына указдачы, жарлыкта. Суроо бергим дагы келбейт. Рахмат. Не болду сизге? Жооп бергиз. Бакыт Үсенович, кечиресиздер. Прокуратура кызматы кайсыл объекттер, кайсы маалда алынган, кандай иш козголгон, ошол боюнча информацияны өздөрү тиешелүү информация беришет. А МВД менен Минтранс өздөрүнө тиешелүү информация. Асан Мырза, сизден түшүндүргөндү түшүндүк биз дедичи. Могу жарлыкта конкрет түрдө жазылып турат. Указды окуп бер биринчи. Урматтуу депутаттар, бизден 2-3 кесиптешибизден сын пикирлер айтылды. Абдан жүйөлүү сын пикирлер. Ошондуктан азыр Бактыбек Каныбековичтен дагы, Улукбек Зулукбаевичтен дагы, Бакыт Үсеновичтен дагы сунуштар түштү. Бул маселени артка кайтып беребиз дагы. Кийинки жакшы даярдык менен мына жооп берүүчү киши бул жерде президенттин указында 7-чи пунктта жазылып турат. Контроль решений президента, ушул управление контролем исполнения решений президента жана кабинет министра администрации президента деп жазылып турат. Асан Мырза, сиз кайра бияка келип перепалка ачып атасыз.